Жалал Ата областында Шамалды Сай, Ташкөмір шаары, Учкоргон, Достук, Бүргөндө ушул аймактарда 100 миңден ашык калк жашайт. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Газдаштыруу маселеси боюнча силер ушул коңшу мамлекет менен же Кочкар Ата шаарында бар анализдеп, иликтеп, запаста барбы? Ушул аталган аймактарды газдаштырса болобу? Бир жооп берип койсоңуз. Көп жылдардан бери ушул көмүр казган фирмалар барып, казып жана бомба түшкөндөй болуп, бир калыбына келтирбейт да эч кимсечи. Негизи лицензия берип атканда талаптар бар да, Сизге чейинки жетекчилер да барып, ушул Шыңсай, Саргамыш, Кызыл Алма айылдарында жыйындарды өткөрүп, бирок бүгүнкү күнгө чейин эч бир жыйынтык жок да. Düşeli işki veriletti. Талай Өнкевич, сиздин баяндамаңызды уктук. Борбор калада, Бишкек шаарында газдаштыруу программасы иш жакшы жүрүп жатыптыр. Мен Арзамат Нуркуловичке, Арзамат Нуркулович өзүңүз жакшы билесиз, АТРден кийин бир топ аймактарда ирлештирип, кеңейип, жерлер кошулуп, ошол Жалал Ата областында Шамалды Сай шаар статусун алып, Ташкөмір шаары, Учкоргон, Достук, Бүргөндө ушул аймактарда 100 миңден ашык калк жашайт. Эми жакынкы Кочкар Ата шаарында газдаштыруу газ маселеси чечилген. Ошол эле аймактар коңшу Өзбекстан менен, Наманган областы менен, Андижан областы менен чектешет. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Газдаштыруу маселеси боюнча силер ушул коңшу мамлекет менен же Кочкар Ата шаарында бар анализдеп, иликтеп, запаста барбы? Ушул аталган аймактарды газдаштырса болобу? Бир жооп берип койсоңуз. Замирбек Дүйшөлович, чоң рахмат. Бул чын эле абдан көйгөйлүү маселе болуп атат. Анткени Жалал Ата облусу өзү мындай нефтеносный, газоносный район болуп эсептелет Кыргыз Республикасында. Өзүбүздүн газыбыз бар болуп, жакын ошо коңшу шаарлар газ жок болгону абдан көйгөйлүү. Ошондуктан мен жана айтып кеткендей, Кыргызнефтегаз менен чогуу иштеп келаткан жол картасынын негизинде өзүбүздүн Кыргыз Республикасындагы жайгашкан газ запастарын колдонууга азыркы убакытта долбоордун мындай чоң биринчи кадамы бүтүп келатат. Бул эң негизги кадам болчу, аны 4 жылдан бери иштеп келаткан кадам болуп атат. Бул аудит. Ошол аудиттин натыйжасы чыккандан кийин биз министрлер кабинети менен Газпром ортосунда атайын сүйлөшүүлөр башталат. Ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде инвестициялардын көлөмү, анан активтердин жана обязательстволордун баасын эсептеп, ошонун баарын эсептеп чыккандан кийин атайындай түштүк боюнча жол карта түзүлөт да. Ошол жол картасынын негизинде мен азыр айтып кетсем, ал жерде бүткүл ошо Кочкар Атадан баштап Баткенге чейин магистралдык газопроводдорду куруу боюнча долбоор каралып атат. Анткени азыркы убакытта биздин газ менен камсыздоо ошол эле түштүк бүт райондору бул эми жанакы Өзбекстандан чек арадан өткөндөй перемычкалар менен эле газ менен камсыз келатабыз да. Бирок бул туура эмес, анткени бул жана энергетикалык коопсуздук жагынан дагы ар кандай коркунучтарды киргизет. Ошондуктан өзүбүз жактан магистралдык газопровод куруу боюнча пландарыбыз бар. Бирок мен айтып кеткендей, жанакы ошо аудиттин натыйжасын күтүп атабыз да азыркы убакытта. Инвестициялардын көлөмүн баалоого. Азамат Нуркулович, негизи Кыргызнефтегаз запас барбы? Мамлекеттик баланста 4,5 мыңдан 5 миллиардка чейин коюлган Советтер Союзу убагынан коюлган запастары бар. Тастыкталган, Советтер Союзу убагында тастыкталган да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, азыркы убакытта аудиттен кийин жана геологоразведка жумуштарды өткөрүш керек. Силер Кочкар Атадан Баткенге чейин канча чакырым алыстыкта? Биринчи болжомолу маршруттарды эсептеп көрсөк 430-440 километр чакырым магистралдык газопровод куруш керек болот. Жолдон жанакы жолдон коштоп келаткан калктуу пункттарды газдаштырууга мындай распределительный газопроводдорду эске албаганда магистралдык газопровод эле 440 чакырым газ түгүп болот экен. Эми Кочкар Атадан Баткенге чейин 440 чакырым экен.
Бирок Кочкар Атадан Шамалды Сайга таш көмөргө 50 чакырым. Азыркы убакытта Кыргыз-нефтегазынын өзүнүн добывать этип аткан газы жылдан жылга көлөмү азайып келатат. Мисалы Советтер Союзу убагында 300гө жакын миллион куб метр тапса, азыркы убакытта 25ке жетпей чыгып келатат. Анын дагы жарымын Малисуский электроламповый завод колдонуп келатат. Ошондуктан биздин өзүбүздүн калкыбызга 15ке жакын миллион эле куб метр калып калып атат да, андан көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк жок болуп келатат. Мен жана айтып кеткендей, скважиналардын дебети азайып келатыптыр. Биз ошол аудиттин алкагында ошол изилдеп чыктык да. Ошондуктан анын дебиттерин, анын көлөмүн, добычанын көлөмүн көбөйтүүгө абдан чоң эле инвестиция киргизиш керек болуп атат да. Азмат Оркулович, ошол газдаштыруу планыңыздарга киргизиңиздер. Ошол коңшу мамлекеттер менен дагы дипломатиялык жол менен биз сүйлөшүп чечсе болот. Эми 17 километр Наманган областы менен чектешет. Жарай, Замирбек Дүйшалиевич. Рахмат, ийгилик каалайбыз. Нарымбек Мадыярович, сиз жаңы дайындалдыңыз да? Буга чейин кайсы кызматтар кылгансыз? Кыргыз алтында 1 жыл иштедим, төраган орун басары болуп. Кесибим токен инженери, ошо токен тармагында 2000 жылдан бери иштеп келем. Жумушту баштадыңыз да? Ооба. Жалпысынан канча лицензия берилген? Бүгүнкү күндө орто эсеп менен 2300 лицензия экен. Нокен району боюнча Шыңсай айылы, Саргамыш, Кызыл Алма айылдарындагы ушул көмүр казган тиги фирмаларды билесиз да? Маалыматыңыз барбы? Ооба, таш көмүрдүн айланасында көп көмүр казылат. Эми ачыгын айтыш керек, сиздерге чейин дагы көп жетекчилер иштеди, ушул коррупциялык жолдор менен көп лицензиялар берилип кеткен да. Анан эми биз эл өкүлү катары ушу шайлоочулар менен жолукканда, ушу айылдын тургундары менен жолукканда ушул арыз-муундар аябай көп да. Буга чейин сизге чейинки жетекчилер да барып, ушул Шыңсай, Саргамыш, Кызыл Алма айылдарында жыйындарды өткөрүп, бирок бүгүнкү күнгө чейин эч бир жыйынтык жок да. Анан кече министр дайындалганда дагы убада берди. Сиз дагы ушул октябрь айында барып, ушул аталган айылдарга барып бир жыйын өткөрө аласызбы? Замирбек Дүйшалиевич, макул, сиздер да жардам бериңиздер, ошо эл менен жолукканга биз даярбыз. Эми иштейин деп келдиңиз да, бир жыйынтык чыгарсаңыз жакшы болот эле да. Ушул көп жылдардан бери ушул көмүр казган фирмалар барып казып жана бомба түшкөндөй болуп бир калыбына келтирбейт да эч кимсечи, жанагы кирешелерди алып, анан негизи лицензия берип атканда талаптар бар да. Замирбек Дүйшалиевич, андай талаптар бар. Лицензия бергенде проект жазышат, проект жанагы калыбына келтирүү проекти, проект рекультивация деп. Анан мамлекеттик банкта счет ачышат, ал акчаны ошо калыбына келтирүү иштерине гана пайдаланылат. Банктан дагы өз калоосу менен ал акчаны ала албайт. Ошондой эмелер, эрежелер бар. Эми сиздер ушул министриңиз менен кошо министриңиз да убада берди. Барып ушул айылдарга барып, ушул фирмалар менен кошо эл менен жыйын өткөрүп, кирешелер кандай болуп атат, салыктар кандай, соцпакеттер, келишимдер түзүлдүбү, ушул маселелер менен мындай кенен жыйын өткөрүш керек да. Себеби биз эми жанагы эл менен жолукканда ушул элдин эң чоң көйгөйү ушул болуп атат да. Эске алып коесуз, ишиңиз. Рахмат.